шаң шығар. Қорғаған шаңды көргенде енекеңнен жан шығар. Атаңдың көріне қорғаған шаңды қараса. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Акыркы бир-эки передачада биз белгилүү окумуштууларды чакырдык элек. Бүгүн дагы ошол студиябызга кыргыз эл мугалими, философия илимдеринин доктору, социологиянын атасы болгон Хусейн Исаев агайыбызды чакырганбыз. Ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал манасчы, мугалим агайыбыз Таланталы Бакчиевди дагы чакырганбыз. Куш келипсиздер биздин студиябызга. Бүгүн биз ушул Манас эпосундагы мамлекеттүүлүк тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Себеби Манас ошо эпосунун ичинде мамлекет куруу, мамлекетти башкаруу, мамлекетти чыңдоо, мамлекетти коргоо идеялары негизги өзөк катары берилген да. Андыктан жакында эле биздин президентибиз атайын өзүнүн указын чыгарып, быйылкы 2014 жылды кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жылы катары указын чыгарды да. Анан ушул туурасында дагы биз сүйлөшөлү. Себеби Манас эпосундагы ушул мамлекет түзүү, мамлекет куруу идеялары бул бүгүнкү күндө дагы аябай актуалдуу. Биздин кыргыз мамлекетинин негизги өзөгү катары ошо пайдаланса боло тургандыгы тууралуу сөз кылсак. Агай, анда сөздү сизден баштайлы. Рахмат. Чоң рахмат. Сөздүн башталышында ушу республикабыздын президенти 2014 жылды кыргыз мамлекетин бекемдөө жылы деп жарыялады. Бул биз мына 24 жыл азаттыкта жашап атабыз. Бирок мындай маанидеги жана мазмундагы мамлекеттик документтин биринчи жолу кабыл алынышы. Бул кандай да мере ушу маселенин тегерегинде Манаста айтылгандардын баарын кеп кылууга жана президенттин указында коюлган маселелерге көңүл бурууга толук шарт түзүлүп берип атат. Мына ошол сөздү мен атабыз Манастан баштасак деген ниетим бар. Анча-мынча ката кетирип койбош үчүн мен так окуп берейин ошо Манас атанын пикирин. Анан ошондон ары улантсак болот. Манас ата кыргызчалдыга айткан сөзү бар экен. Бир ошо кызык шарт болуп калганда. Кыргызчал эсиңе саларым, Кытай деп айтсаң, экинчи сени кара жиниң кагамын. Көрүгүлүктү көрсөтөм, көңүлгө калар кеп айтсаң, көк чөнү казак деп айтсаң. Музбурчак бизде жүрөбү, кызылбаш дебе бирөөнү. Жамгырчы бизде жүрөбү, башкыр деп айтпа бирөөнү. Башыбыз турса биригип, калдым деп жар чарчап жинигип, сен башкага койбо күнөөнү. Бирдиги бекем ширелген, артыкпыз азыр бир элден. Артыкпыз азыр бир элден. Жосунсуз сөздү баштасаң, жонуңдан кайын тилемин деп Айкөл Манас кыргызчалга эскерткен экен. Бул өтө тарыхта калган улуу сөз. Ошентип Манас атабыз ала тоого чейин бардык элдерди кошуп, улуу кагынат түзүп бир эл кылган эмеспи. Кыргыз элинде саясий, социалдык, жалпы эле мамлекеттин тагдыры чечер ойлордун пайда болушунун өнүгүшүнүн башатында адам Манас жана эпикалык Манас турат. Демек, жаңы кыргыз мамлекетинин 21-кылымда өнүгүшүнүн жана өзгөрүшүнүн башында уран, илим, окуу, көркөм дөөлөт болуп, улам жаңырып, келечекке карай куюндай жүрүп турган сел болуп аккан, бүркүт болуп шаңшыган ыйык жаңбыз. Ошондуктан кыргыз Манассыз жашай албайт. Демек, бүгүнкү күнү кыргыз мамлекетинин бекемдөөнүн ураны дагы, билими дагы, көрөңгүсү дагы
өзөгү дагы эпос манаста жана адам манастын ошо бирдиктүү мамлекетти бүт элдерди чогултуп бирдиктүү мамлекет кылып мына ошонун жакынкы жана алыскы кошуналардын баарын башын бириктирип улуу каганат түзүп ошо каганаттын президент болгону ошол жерде элдик саясатты жүргүзгөндүгү чыныгы күбө эмеспи? Туура агай. Мына ушул жерде бир эскерте кете турган бир жагдай бар да. Кыргыз дөөлөтү, кыргыз мамлекети деп көп жылдар баягы мурдагы байыркы карталарда, Германиядан келген картада, Кытайдан келген карталарда ушул кыргыз мамлекети тууралуу көрүнүп турат да, картада чийилгени. Анан ушул карталарда кыргыз мамлекети турат. Анан 1864 жылы Орус империясынын карамагына биз баягы кирип атпайбызбы? Ыктыярдуу кирдик деп атабыз. Кайра бул орустардын саясаты болуп басып алуу болгон деген дагы пикирлер бар да. 50 жыл ошол Россия империясынын убагында турганбыз. Анан кийин 70 жыл Советтер Союзунун курамында болгонбуз да. Анан мына 24 жылдан бери батыштын ар кайсы жактын идеологияларын баягы өзүбүзгө сиңире албай, өзүбүздүн негизги өзөгүбүздү жоготуп алган өзөгүбүздү ушул жогоруда айтылган жылдардын убагында. Себеби Россия падышалык өкмөтүнүн убагында алардын идеологиясы менен жашай баштаганбыз. Кийин советтик коммунисттик идеология менен жашадык. Анан эми биздин жанагы эл башкарган ажообуз алгачында Швейцария болобуз деп ошол батыш жакка теңелебиз деп аракет кылдык да. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин биздин ошо улуттук идеологиябыз негизинен жок да, мындайча айтканда. Жок да. Анан ушундай мезгилде мына президентибиз мамлекетибизди бекемдөө боюнча атайын буйрук кабыл алып атат да. Анан ушул мезгилде биз идеологиябыз жок болсо мамлекетибиз кайсыл багытта өнүгөбүз деген суроо бул акыйкат эле туулат да. Ушул боюнча дагы бир ойлорду айтсак, мына батышты туурайбыз деп батышка аракет кылып, эми алардын жашоосу албетте жашоо деңгээли бир топ биздикине караганда жогору. Ошол эле мезгилде биздеги бар баалуулуктар аларда жок. Анан баягы мүйүздүү болом деп кулагынан ажыраптыр болбойбузбу деген сыяктуу суроолор туулат да. Ушул боюнча дагы ойлорду бөлүшсөңүздөр. Доктора? Мен ушул жерден бир Манас таануучу катары, Манасчы катары ушу Манас дүйнөсүнө таандык жана ошондогу мисалдарды, ошондогу окуяларды мындай азыркы биздин заманбап турмушубузга дал келтирүү менен бир ойлорду айтып кетсем, негизи мындай бир биздин өзүбүздүн байыркы тарыхыбыздан бүгүнкү күнгө чейин барактап келсек, кыргыз сиз жогоруда айткандай Кокон кандыгы болду, андан мурда Темирлан доору болду, Жаныбек монголдордун доору болду, андан кийин Орусия доору болду. Кыргыз эли, кыргыз жалпы журту өзүнүн улуттук идеологиясы менен, өзүнүн менталитети менен, өзүнө таандык саясаты менен жашап аптыр да. Кийинки соңку бир 5-6 кылымдан бери кыргыз эли өзүнүн саясаты менен тетиги түйүнөн бизге берилген, табигат тарабынан, ата бабаларыбыз тарабынан берилген саясаты менен жашап келбептир. Мына бүгүнкү күндө дагы биз ошол бирөөнү агалайбыз деп, теги бирөөнүн этегин кармалып, жеңин карманып, аналарды ээрчип, анан биз ушу бир өзүбүздүн жолубузду дагы өзүбүздө тааный албай, өзүбүздү көрсөтө албай дүйнөгө, ошону менен биз ара жолдо калып атабыз. Манаста болсо, Манас атабыз өзү баш болуп, андан улуусу ага катары тутуп жүргөн Бакай, Акбалта атасы жакып деле тигил эл, же бул эл, же Кытайдын же калмак манжуулардан биз таалим алалы, же ошолордун айтканын же кылганын үлгү туталы деп бир Манаста айтылбайт.
Деле манасчылардын биринде да ошондой жок. Манастын улуулугу дагы, анын даанышмандыгы дагы баатырдыгынан сырткары. Ошо атасы Жакып үгүттөп атат да, жок, биз ушинтип эле тынч эле жашайлы. Малыбыз, жаныбыз аман эсен. Алакандай жерибиз бар, ушу эсен соо ач кулактан тынч кулак жашап өмүр сүрө берели дейт. Жок, Манас атабыз ага каршы чыгып атат. Мына ошондон ата бала ортосундагы келишпестик маселе чыгып атат да. Манас ага каршы чыгып, биз качанга чейин ушул курсагыбыз тоюнар деп атат. Курсагыбыз тоюнар, азатка чыкпасак кантебиз дейт. Мен азатты алыш үчүн казатка барам деп атат. Манасын мынакей ошол эми кара курсак тоюнар экен, кандайдыр гана шарт болбосун. Бирок мүңкүрөп, жертиктеп, бирөөгө кулдук уруп жүргөндөн көрө, андан көрө мен ач болсо дагы азаттыкта жашайм деп, мынакей жана кол топтоп, аскер топтоп, 40 чороону өзүнүн тегерегине жийип, мына ошондо карасак, чоролордун дээрлик баардыгы Манас теңдүүлөр же болбосо Манастан кичүүлөр. Ошондо бар болгону кыргылчал гана Манастан жашы кичине өөдөрөөк болуп атат да. Анан ушул жерде бир айта кете турган дагы бир жагдай бар да. Мына эгемендүүлүк алганыбызга 24 жыл болуп атат. 24 жылдын ичинде биздин идеологиябыз жок болгондуктан улам бир жакты карай берип, анан бул элдин турмушу кичинеден болсо деле оңолуп атат. Ошол эле мезгилде мындан дагы жакшы жашоого баягы шарт түзүлө турган жагдайлардан кайып өтүп кеткендей абал түзүлгөндүктөн элибиз эки жолу ыңкылапка барып, эки жолу туура эмес жолго баштаган ажоллорубузду айдап чыктык да. Ушундай эле абал постсоветтик мамлекеттерде, өлкөлөрдө дагы бир тобунда кайталанып атат. Мына жакында эле Украинадагы мынагу кан төгүүлөр болуп, бүгүнкү күндө убактылуу өкмөтү түзүлүп, президенти качып кетип отурат да. Анан баягы бир тырмоону улам эле басып алган сыяктуу абал түзүлүп атат да. Анан ушундай абал бизде дагы болбойбу? Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Ошондой абал түзүлбөш үчүн биз Манастан эмнелерди алып чыгышыбыз керек? Агай, сиз социологияда көп жылдардан бери эмгектенип келесиз, изилдөөлөр жүргүзүп атасыз. Ушул боюнча дагы оюңузду айтсаңыз. Рахмат. Кечирип кой, Темирбек мырза, мен бир нерсени айтайын деп аттым. Орайгы теледе элдин баары көрүп атат, ар бир сөзүбүзгө баа берип атат. Мисалы, эгемен деген сөз кыргыздын теги 30-40-50 жылдарында биздин улуу акылмандарыбыздын, акелерибиздин сөзүндө биринде да жок. Кийин эле моореги 90-жылдардан кийин Алматыда иштеп келген айрым жигиттерибиздин кээ бир келип газеттеги редактор болуп калса, ошондо пайдаланып жүрүп, ошонун кеңири тарап кетти. Биздин эркиндик, азаттык деген улуттук сөзүбүз бар. Менимче ушул сөздөрдү пайдаланышыбыз керек. Мен биринчи айтайын деген сөзүм. Экинчиси, моореги мен сөзүмдү баштаганда айттым, республиканын бүгүнкү президенти 14-жылды мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн жылы деди. Мен ушундай бир цитатасын келтирип туруп, анан өзүңдүн суроолоруңа жооп берсемби деп турамын. Экинчи нерсе, менимче бүгүн жалпы мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн сөздөрүн айтып, идеология маселесине өзүнчө көңүл бурсак, өзүнчө аны чечмелесек. Себеби идеология жөнүндө кийинки кезде көп жазылды, көп айтылды, бирок анын нагыз туздуу жерин айта элекпиз. Ошон үчүн мен айтар элем, ушу теле көрүүчүлөргө идеология маселеси мындан ары кандай болуш керек, эмне болуш керек, ушуну өзүнчө алып чыксак. Бүгүн ошон үчүн жалпы маселелерди айтсакпы деп сунуш киргизип атамын. Мына могу жерде айтылып атат. Тиги эмесинде экинчи пунктунун бир жеринде айтып атат. Бүкүл мамлекеттүүлүктүн негиздерин бекемдөө, мамлекеттик укуктук системаны чыңдоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуу деп маселе коюп атат. Ушундан келип алып туруп, мен айтайын деп атам, мынакей Манас ата дегенде мамлекеттүүлүктү түзүш үчүн, каганат түзүш үчүн жер маселесин көргөн. Кыргыздын салтында, мамлекеттүүлүк салтында да, жеке салтында дагы жер сатуу жок. Жер энеге тете. Жерин саткан, энесин саткан деп аталат.
Мына биринчи конституция кабыл алынганда 1993 жылдын 5 майында. Мына ошондо жер сатуу жөнүндө маселе жок. 93 жылдын акырында болгон референдумда биринчи президентибиз хитрый умныйлардын, Европадан келген акчага тойгондордун акылы менен жер сатуу жөнүндөгү жобону киргизип ийген. Мына ошондон бери улам конституция, мынакей 7-8 жолу конституция кабыл алынды, бардыгында жер сатуу жөнүндө. Мына акыркы жолу либералдык саясат, либералдык көз караш калыптанып калган конституциянын ичинде дагы жер сатууну киргизип кетишкен. Бул өзү түп тамырынан бери биздин мамлекеттүүлүк бекемдебейт. Бул өзү начарлата турган жобо. Ошон үчүн эң биринчи жер сатуу маселесин биз конституциядан алып ташташыбыз керек. Жана жерди иштете турган, пайдалана турган кишилерге мамлекеттин атынан убактылуу беришибиз керек. Ал адам мамлекет менен келишим түзүп, кандай пайдаланат, кандай пайда кылат, мына ошолордун баары тең жазып бериш керек. Мына ошондой кылыш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Манас ата кам көрүп атат эл жөнүндө. Мынакей анын этностугуна, калктыгынан кайсына карабастан ошо аймак жасаган улуу Евразия мейкиндиги элдердин баарын бириктирип, кыргыз сен башындасың, жооп бересиң деген пикирди айтып атат. Демек, биз азыр ошо кыргыздын азыркы аймагында жашаган, республикабызда жашаган кыргыздарга жана башка бардык улуттарга кам көрүшүбүз керек. Мынакей бүгүнкү күнү миллионго жакын эмгекке жарамдуу адамдар тентип жүрүп атышат. Ушу кыргыз мамлекети ошолорду чакырып, өзүбүзгө ошолор жашай тургандай шарт түзүп бергендин ордуна тереги Европанын батыш жагындагы, Россиянын Сибир жагында жүргөндөргө ошолор жөнүндө кам көрөбүз. Мунун баары тең бекер ооракерчилик. Биз ошолорду чакырып, мынакей ата бабадан калган жерибиз турат. Манас ата бизге берип кеткен. Ушул жерди гүлдөтөлүк, ушул жерде укум тукумубуз өссүн, ушул жерге турмушубузду жакшыртып беребиз деген саясатты бири да жүргүзүлө элек. Демек, экинчи маселе бул жер маселеси. Жер маселесин биз сатканды коюп, эки жакта тентип жүргөн миллионго жакын эмгекке жарамдуу мыктыларыбызды алып келип ошол жерге шарт түзүп беришибиз керек. Мынакей жер сатылат. Биз канча жолу айттык? 94-жылдан бери така айтып келатабыз. Мына үй бүлөдө ата менен баланын ортосунда, кайнене менен эненин ортосунда, келиндин ортосунда чатактын баары жерден чыгып атат. Бүгүнкү күнү соттордо 10 иш карап атса, ошонун 8-9 жалаң жер маселесине каралып атат. Демек, жер маселе бүгүн мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн эң негизгилеринен. Ошон үчүн жер маселесин коюшубуз керек. Үчүнчүсү мынакей Украинада болгон окуяны жөнүндө айтып атат. Украинага барып келип атактууга аракеттенген кабычканын ичиндеги демократтар ошол жака барып сүйлөп келип алып туруп, анан Кыргызстанга келип алып туруп, биз ушу Украина болобуз деген аракеттер болуп атат. Демек, булар эмнедир болот? Мамлекеттин тартибинин жоктугунан, мамлекеттик сапаттын жоктугунан жана мамлекетке болгон күйгөн аракеттенгендин жоктугунан болуп атат. Ошон үчүн тиги Жириновский эмне деп сүйлөп атат? Орто Азияны Россияга бир область катары кошуп алалык, Алматыны борбор кылалык. Бул россиялыктар бул Орто Азиялыктар биз менен жашады эле, биз менен жашагандай шарт түзөлүк деп Жириновский бул көрө албайт. Алматыда туулуп өскөн жигит. Анан келип алып туруп, мына биздин баарыбыз көрө албай, ушу өз алдыбызча мамлекет болгон кыргыздарды, казактарды, түркмендерди, өзбектерди Россияга кошолук деген бул өзү мурунку өткөн саясат. Бул өзү болбойт. Бул шовинисттик саясат. Шовинисттик саясат. Бул болбойт. Үчүнчү маселе, мына жакында биз 23 февралда ата мекенди коргоо деп майрамдадык. Ооба, биз Совет доорунда жашадык. 1918 жылы актар менен кызылдар согушуп, кызылдар ошо 23 февралды уткан экен. Ошо кезектеги бийликтин указы менен ата мекенди коргоо күнү деп калды, ошо майрамды өткөрөбүз. Биз эми үчүн ушул кезге чейин өзүбүздүн мамлекеттик, улуттук майрамдарыбызды белгилөөгө болбосун. Жалгыз 31 август туура бул биз азаттык алган, эркиндик алган күн майрам болсун. Экинчи, бул өзү байыртадан бери кыргыз эли жаңы күн деп 21 мартты жаңы күн деп келаткан. Мынакей ошо жаңы күндү майрамдап атабыз. Кудай буйруса, бул майрам болот. Бирок ата мекенди коргоо жөнүндө боло элек. Мынакей 1916 жылы кыргыз эли
түштүк казак эли бүт боюнча тиги Баткен облустарына чейин жеткен кыргыздар үркүүгө аргасыз болгон. Бул өзү ак падышанын саясатына каршы чыгышкан. Анан кыргыздарды кыргыз катары эметпей, булар биринчи дүйнөлүк согушка кабыл албай, курулуш иштерине барсын. Булар мылтык атканга жарабайт, пулемет көтөрүүгө жарабайт. Бизди кемсинткен болчу. Мына ошондо биздин ошо кезектеги аталарыбыз каршы чыгып, Кытайга үрккөн болчу. Миңдеген адамдарыбыз мына үрккөн. Мына бул жерде тиги ашууда канчалык адамдарыбыз өлгөн. Мынакей тиги биздин бир уулубуз китеп жазды. Жанагы Ашуунун артындагы ошонун каргышы деп. Менимче 18-жылы август айынын кайсы күнү кыргыздар көтөрүлгөн, ошо күндү биз мамлекетти, ата мекенди коргоо күнү деп майрамда биз жаштарыбызды ошондукта тарбияланга аракет кылышыбыз керек. Демек ошондон келип алып туруп, биз Манас атанын үлгүсү боюнча мамлекетти бекемдөөнүн саясатын баштаган болот элек. Бирок ушул күнгө чейин боло элек, бирок Боореги президенттин кабыл указында көп пикирлер бар. Биз ошо пикирлерди чечмелеп, жаңы саясат, жаңы майрамдарды белгилөөнүн аракетин жасашыбыз керек. Менимче бул жагынан биздин айтып аткан пикирибизге жалпы республикабыздын телекөрүүчүлөр каршы чыкпайт го деген пикирдемин. Туура агай, мына жер деп калбадыңызбы? Өзү кыргыздын тарыхында дагы байыркы тарыхында ошол жерди сатуу сатпоо жөнүндө бир уламыш болуп айтылып жүрөт, бирок бул нерсе Кытайдын жазмасында жазылып калган экен. Биздин доорго чейинки 209-жылда кыргыздын каганы Моде Шанюй деп жүрөт, же Бактук деп жүрөт да аты. Анан бул падышанын атасы баягы карып калып, анан же бийликти бербей, биреме кылганда атасынан бийликти тартып алган экен. Анан ошол кезде ошол жоолор, душмандар да, ошол убактагы ошол Кытайлардын императору чабарман жиберип, атаңдын бир гүлүк аты бар экен, ошону мага бер дегенде баягы вазирлер менен, акылмандар менен кеңешсе, ой бербеш керек, бул деген намыс дегенде берип койгон экен да. Анан бир нече убакыттан кийин баягы элчи дагы келип, эми өзүңдүн могу баланча деген сулуу аялың бар экен, ошону тартуу кылбайсыңбы деген экен. Кеңешсе дагы болбойт дегенде берип койгон да. Анан бир нече жылдан кийин баягы элчи дагы келип, силерде ушундай бир нече гектар жериңер жөн эле жылкы эле багат жайылат экен, башка эчтеке айдабайт экенсиңер, ушул жерди бизге бербейсиңерби дегенде кеңешке салса, бир вазири эми бербей турган буюмдарды берип койду эле, аялын берип койду эле, эми жер жөн эле жатат да, берсе берип коелу деп айтканда ошонун башын кыя чааптыр да. Ошондо айткан экен. Ат бул менин атама таандык болчу, бир кишиге. Аял мага таандык болчу. Ал эми жер бул жалпы мамлекеттики, элдики деген сөздү айтканда, мына ушул уламыштын нар жагында бул жерге болгон мамиле, жанагы мамлекеттин бүтүндүгү ушул жерден экендиги анык эле айтылып турат да. Ал эми жакынкы тарыхтарыбызда болсо, үзөңгү кууш кетип атат, каркыраны сатып атат, бияктан таластагы жанагы мрамор чыккан жерлерди сатып атат, гранит чыккан. Анан ушул жерлерди ушундай нерселерди укканда чыны менен эле кыргыз баласынын ичи аябай ооруп, анан биздин мыйзамдарыбыздын кандайдыр бир баш мыйзамыбыздын дагы, жана өзүңүз айтпадыңызбы, ушул жер сатуу маселеси коюлбаш керек деп. Бүгүнкү күндө мына Баткендеги баягы жол боюнча чыгып аткан чатактын деле нар жагында ошол жер. Жерди биз баягы ар кимге жердин үлүшүн бөлүп бергенден кийин баягы Россияга кетүүгө акчасы жок болгондор сатып ийишип атат. Ал биздин эле өзүбүздүн жарандарга сатпастан, ошо Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары келип сатып алып, ошол жерге отурукташып калып атат да. Анан биз баягы терде бир 10-15 ошол кошуналардын келип жашап аткан жарандары отурган себептен көпүрө салабыз деп өзүбүздүн жерибизге алардын мамлекети менен макулдашыш керек болуп атат да. Ушундай жагдайлардан алганда чыны менен эле ушул жерге кандайдыр бир конституциядан алып салып, же болбосо 93-жылкы конституцияны кайтарып келүү маселесиби,
ушул маселени бизге бүгүнкү күндө дагы актуалдуу турат го деп ойлойм да. Туп-туура Темирке кечирип коесуз. Сиздин айткан сөзүңүзгө эки жеринде. Биринчиси, өзүңүз айттыңыз, Кытайдын жазууларында ушундай кеп бар экен деп. Мен эл кыдырып жүрүп, элдин оозунан уккан жагым бар. Бул өзү гундар, байыркы гундар, булар да кыргыздар. Ооба. Эч ким таана албайт. Мына гундардын биринчи падышасы ким болгон? Бул модеден мурунураак, кыргыздын тилинде Адылбек дейт, Абылбек дейт. Мынакей тиги Аттила деп, Этила деп тиги немис тилинде жана Прибалтика мамлекеттеринде ушинтип жүрөт. Мына ошонун учурунда болгон деген кеп бар. Ошо жер маселеси боюнча. Анан экинчи кеп бар. Бул өзү Аксак Темирдин учурунда болгон экен. Аксак Темир тиги басып алган жерине тиги вазирди дайындап, акимди дайындап келсе, артынан кат келиптир. Ушу сиз дайындап кеткен киши ушу жерди, сиз дайындап кеткен жерди башкаларга берип коюп атат деп. Ошондо Аксак Темир убактысын тардыгына карабастан ошол жерге барса, чыны менен эле өз дайындап кеткен аким жерди башкаларга берип аткан экен. Мына ошондо оор каздырып туруп, ошол акимди көмүп, ошо тиги мойнуна чейин көмүп, жерди кайра алып туруп, мындан ары баарыңарга ушундай сабак болот деп Аттиланын кабарын элден уктум эле. Демек, жер маселеси мамлекеттин негизинин негизи. Жер болбосо мамлекет болбойт. Ошон үчүн биз жерге кыргыздын байыртадан берки салты болуп келген энени ыйык деген сыяктуу жерди ыйык деп туруп, ушугандай мамиле кылсак, ошол мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн могу президенттин жаңы 2014 бекемдөөнүн жылы болсун. Жерден баштасак, менимче туп-туура болор эле. Эми ушул маселени биз баягы теледен айтып атабыз. Муну биздин депутаттарыбыз дагы ошолорго чейин жеткизсек, анан бир мыйзамдардын же бир референдум өткөзөбү, же бир кандай ушул конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл экен да, Эми бул биз жер тууралуу деле айтып келгенбиз, айтып келе жатабыз. Өзгөчө үзөңгү куш сатылып атканда же болбосо Кытайга өтүп атканда өткөндөн кийин деле айтып келгенбиз. Каркыра деле Тынчтык Казакстанда өтүп кеткенде деле анда деле айтканбыз. Улуттук идеология тууралуу деле айтып келдик. Маселе деген бизде биздин бүгүнкү же өткөндөгү саясий бийликтин, саясий эркинин жоктугунан болуп атат. Эл үчүн, элдин жана мамлекеттин эртеңи үчүн, келечеги үчүн мындай бир саясий эркин коюп туруп, ошону колдонуп туруп, анан бир улуттук кызыкчылыкта бир ушуну рас кылды, ушуну эл күткөн дегедей чечим кылына элек. Мына 20 жылдын ичинен бери, 20 жылдан бери ушундай бир тарыхта кала тургандай саясий чын эле мындай кадам таштала элек. Жалпы улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгында. Эми азат деген азат өзү келди. Биз ошону татыктуу тозуп да алган жокпуз, күтүп да алган жокпуз. Аны Советтер Союзу ыдырагандан кийин эле мындай эле тартуу менен эле келгендей болду бизге. Раз 2005 жылы бийлик алмашты, 2010 жылы бийлик алмашты, кан төгүлдү. Бирок ошону дагы биз бир татыктуу ошондон сабак ала алган жокпуз да. Ошондон сабак алып, кийинки кадамыбызды эртең кечекидей кайталанбасын деп, эртеңибизди биз мындай татыктуу улантып кете алган жокпуз. Мына ушул президенттин жарлыгында бул мамлекеттүүлүктү жана элибиздин биримдигин бекемдөөгө, мамлекетти жана өлкөдөгү саясий уюмдарды башкарууга жаңы адамдарды, айрыкча жаштарды тартуу, Кыргыз Республикасынын жарандарын укуктук маданиятын көтөрүү боюнча чечкиндүү кадамдарды жасоого мезгил келип жетти деп атат. Мына бул жарлыктагы чын эле саясий бир мындай кайсы бир деңгээлде чечкиндүүлүк көрүнүп жатат. Чын эле биздин азыркы шартта, азыркы биздин учурда
бийликке дагы деги эле мамлекеттик баардык органдарга жаштарыбыздын келип анан азыркы көз караш менен азыркы дүйнөдө биздин адамзатта ааламда жүрүп жаткан окуяларды жана процесстерди эске алуу менен жаңы мындай бир саясий кадамдарды ташташ керек болуп атат да. Мына жана Манаста деле мен жана жогоруда айтып кеттим. Манаста ушу Манастын өзүнөн жашынан өйдө же жогору өткөн бир Кыргылчалдан башка баатырды биз билбейбиз да. Айтылбайт. Ошол чоролордун ичинде. Чоролордун ичинде. Эми биз акылман Кошой бабабызды, Бакай бабабызды айтканыбыз жок. Чоролордун ичинен. Мына ошону менен ошолор менен тең курдуу. Ошолор заманбап, ошолор ошол учурдун маселесин билет, чече алат деген сыңары бирге саясат жүргүзүп атат да. Жана 12 кандын дээрлик баардыгы ошо тең курбалдаштар болгон. Манастын. Кошойдон башкасы. Кошой атабыздан башкасы. Анан жерде кечирип коесуз, бир нерсе бар. Менимче таланттуу маселелер туура айтты, бирок мунун тарыхый себеби бар. Жана өзүң сөз баштаганда айттың. Кыргыз эли акыркы 400 жыл бою өз алдынча азаттыкта, эркиндикте жашаган жок эле деп. Бул тарыхый чындык. Манас доорунан кийин кыргыз эли Манас ата өтүп кеткенден кийин ар кандай тарыхый шарттарга байланыштуу. Кыргыз эли башкалардын акылы менен, башкалардын идеологиясы менен, башкалардын саясаты менен жашап келген. Мына акыркы 200 жыл алып көрүңүз. Биз Россиянын курамында өзүң айткандай 50 жыл болдукпу? Аргасыздан баш ийдикпи? Бирок 16-жылы элибиз каршы чыгып көчкөн да чындык. Биз ага тарыхый чындык эмес. 16-жыл чындык, 2016-жыл 100 жыл болот. Биз ошого карата даярдык көрүп туруп, маселелерди ачыкка чыгарышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мына азаттыкка чыккандан кийин, биринчи президент дагы, экинчи президент дагы мурунку салт боюнча, мурунку көнгөн адат боюнча мамлекетти башкарууга аракет кылды. Кыргыздын улуттук саясаты эмче боло элек. Мына президент ореги президент болгондон бери аракет кылып атат. Мынакей тиги 2013-2017 жылга өнүгүүнүн стратегиясы деди. Бирок ошол стратегия мага таарынбасын. Мен бул маселелерди айтканмын мынакей 2005 жылы болгондон кийин 2005 жыл Кыргыздын жаңылануусунун башаты болот деп китеп чыгаргам. Мына ошондон кийин кайра жаздым, болбой калды. Себеби дегенде, анан 2010 жыл болду. 2010 жыл келгенде Коом жана ыңкылап деген китеп чыгардым. Мына ошолордун баарын да тең жаздым. Тилекке каршы биздин парламент жана жетекчилери, президент жана президенттин администрациясындагы иштеген жигиттер окушпайт. Акыл чогултушпайт. Кандай кылабыз, эмне кылабыз дегенге келишпейт. Натыйжада бул кечээки көнгөн саясат жүргүзүлүп жатат. Айтпадымбы? Жанагы стратегияда көрсөтүлгөн так нерселер жок. Ама президенттин жаңы указында бар. Кээ бир элементтер бар. Бирок момдайлардын негизинде биз могу иштерди аткарышыбыз керек болуп атат. Кыргыз улуттук мамлекеттин куруш үчүн могу иштерди аткарыш кереген так идея жок болуп атат. Ошон үчүн жанагы Украинага барып алышып, ушундай кылалык деп, анан кийин тиги жаңы демократиялык фронт түзөлүк деп парламентте өзүнчө эметишип, жаңы оппозиция түздүк деп бийликке таарынгандардын баары өзүнчө чогулуп атат. Булардын баарын айтыш керек, силер эмне үчүн эметип атасыңар? Кыргыз мамлекетин жашап аткан силер үчүн көптүк болуп атабы? Мамлекетти мындай бекемдейлик деп жаңы идеяны айткандын ордуна ушу эптеп бийликке барып, бийликке баргандан кийин элдин кылымдардан бою чогулткан байлыгын урдап алыш, байлыгын чогултуп алыш болуп атат. Ошон үчүн кечирип коесуз, бизди мынакей телекөрүүчүлөр көрүп атат. Биз бул маселелерди биз жаман көргөндүктөн эмес, мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн эртеңки тагдырына күйгөн ак жүрөктөр катары биз бул маселелерди айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат? Туура агай, ушул жерде дагы бир айта кете турган нерсе, муногу бизде 2 жолу улуттар аралык чоң чыр чыкты да, кан төгүүлөр болду. Анан майда дагы улуттар аралык чырлар чыккан, Петровкада, Искрада. Анан ушулардын мындай ойлонуп көрсөк, булардын нар жагындагы, булардын уюштуруучулары
булардын уюштуруучуларынын колдонгон методдору бул дүйнөнүн бардык жеринде эле колдонулган технология экен да. Бир улутту бир улутка баягы нашык бьют дегендей карама каршы коюп, анан адамдардын баягы улуттук баягы аң сезиминдеги улуттук намысын ойготкондо ал адам нар жагын ойлобой эле ошол боюнча кетип калат экен да. Анан ушуга жеткизбеш үчүн жана өзүңүз да айтпадыңызбы, Манастагы кыргыл чалды Манас атабыздын тыйганын, ошондой эле Бакай атабыздын дагы айтканы бар да. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет деп. Анан ушул жагынан алганда дагы мынагу улуттук биримдик, элдердин биримдиги, Манас атабыздын баягы курама жыйып журт кылдым, кулаал таптап куш кылдым дегени дагы ушул идея айтылып атат да. Бул Манастын негиз көзөктөрүнүн бири да. Анан бүгүнкү күндө биз мамлекетибизди чыңдоодо, бекемдөөдө ушул идеяны дагы номер биринчи идея катары алып чыгышыбыз керек экен дагы, кандай дейсиз? Туптуура айтып атасыз. Бул жерде бизде бүгүн кыргыз мамлекетинде жашап аткан элдердин өкүлдөрүнөн, ошондой эле кыргыздын өзүнөн бобуреги кыргыз мамлекети менин мекеним, мен сыймыктанам деп окуу мектептеринде барбы? Биз мектептерде ушундай тарбиялап жатабызбы? Жок болуп жатпайбы? Демек, сыймыктануу сезими, ошого жараша ушул жерге кам көрүү, ошону бекемдөө сезими жок болуп атпайбы? Демек, агай, ал жарандарда болуш үчүн деген бийлик ошого шарт түзүш керек. Туптуура. Мен ошону айтайын. Саясат болуш керек. Саясат жок болот. Саясат жок. Маселе ушунда болуп атат. Ошон үчүн мореги президенттин 2014-жыл мамлекетти бекемдөөнүн жылы дегенде, ошо биздин жарандарыбыз, мамлекеттин жараныбыз. Ушул жер менин элим, менин жерим, менин өмүр мүчтөрү өтөт, менин сөөгүм ушакта коюлат деп. Тиги жарандык касиет, сапат калыптаныш керек. Этностук эмес, калктык эмес. Бир эле кыргызда эмес, Кыргызстанда жашаган биз 80дей улут жашайт деп атпайбызбы? Ошонун ар биринде ушул нерсени тарбиялаш керек да, агай. Кечирип коесуз демки. Дайыр жол. Бүгүн мен экөөбүз шаша турган болуп калды окшойт. Улам өзүңө айта берип. Кыргызстанда бир эле улут бар. Ал кыргыз. Атын кыргыз мамлекетке берген. Мамлекет ошону десем. Калгандар этностор, калк, эл, калк. Ошон үчүн биз аларды туура тарбиялап туура эметишибиз керек. Эмне үчүн 1990-жылы сепаратисттик биринчи көтөрүлүш болду эле. Мен өткөндө биринчи передачада айтканмын. Улуттар кеңеши атайын чечим кабыл алынган, ошол кезекте чыккынчылык болгон деп. Ал эми 2000-жыл, 2010-жыл эмне үчүн болуп атат? Себеби биздеги саясаттын, жана мына таланттуу туптуура белгиледи, саясаттын бир баштуу болбогондугунан, этносторго дагы, кыргыз улутуна дагы жарандык сапаттар тарбиялабагандыктан, улут жаран, этнос жаран. Демек, кыргыз мамлекети жарандардын мамлекети, жарандардын. Мына ошондо келип алып туруп, туура тарбиядан келип алып, туура саясат болот дагы, туура бирдиктүү максаты дагы, каалаганы дагы, жашоо тиричилигинин күндөлүгү дагы бир жака калыптанган болот. Мына ошондон келип алып туруп, мамлекет бекемделет, туурабы? Ооба. Мисалы мен ошо бир муну мен айтып коюшум керек го. 2010-жылы жана 7-апрелдеги окуядан кийин теледен бир орус улутундагы байбиче интервью берип атат да. Мне стало страшно жить в этой стране деп атат да. Бул сөзүнүн ар жагында эмне деген ой жатат? Мен бул жерде убактылуу дачада жашап жатам. Мен өзүмдүн мекеним бар, түпкү ата тегим бар. Мен ошол жерге кетишим керек. Бул жерде кыйын болуп калды жашашка деп атат да. Мына биздеки улуттардын баардыгынын өзүнүн түптүү ата мекени бар. Уйгурларды Синьцзянда, орустарды Кыргызияда, өзбектерди Өзбекстанда. Мына ошолор биякта квартиранттай жашап жүргөндүгү бу биздин Кыргызстанга мен ушул Кыргызстандын атуулумун, жаранымын, ушул менин ата мекеним деген чынчыл берилгендик менен мамилеси болбогондуктан мына
Oraya ayтканда кетчү аялдай болуп эле ошол убактылуу эле күн көрүп эле анан ыгы келген учурда жашап турам, ыгы келбеген учурда мен кайра өз ата мекениме кетем деген саясат турат да. Мына ушуну деген ушуну. Мында бир чындыгы бар. Мына ошол тиги 2010-жылда айталык, башка ара эметпей. Жалал-Абадта, Ошто, ошол жерде жашагандар, ошол жер биздин мекенибиздин бөлүгү. Өзбекстандыкы, Тажикстандыкы деп. Ушундай болгондо. Азыр Тажикстанда буну акыркы 2 жылдын ичинде жанагы жер үлүштөрүнүн 142си сатылып кеткен. Алар тиги ээлери чет мөөнөт кеткен. Тиги жерге ошолордун 142синин менимче 112си тажиктер сатып алган, 30-ун өзбектер сатып алган, ошолор ээлеп атат. Бул эмне жөнүндө болуп атат? Демек мамлекетти четинен ала берүү жөнүндө болуп атат. Кертип алып атат. Демек мунун баардыгы тең мамлекеттин бекемдебегендиктен, мамлекеттик саясат жок болгондуктан жана алар өзлөрүн кыргыз жаранымын деп эсептебегендиктен болуп атат да. Сепаратисттик деген сөз бар. Сепаратисттик көз караш. Бул өзү ошолордо эле эмес. Айрым партиянын өкүлдөрүндө, айрым жетекчилерде жана айрым сатылгандарда болуп атпайбы? Жана 90-жылдардагы улуттар аралык чыр-чатак аягына чейин чечилген эмес. Туптуура. Ал ошол саясий деңгээлде чечилбегендиктен бул 2010-жылы кайра чыкты да. Кайталанды. Мына 2010-жылы деле ошол маселе чечилген жок. Эч ким мындай даана жооп бере албайт. Эртеңки күнү кайсы бир 5 жыл өтө, 10 жыл өтө бул маселе дагы кайталанышы мүмкүн да. Ошон үчүн 2010-жылы, 2011-жылы же бүгүнбү ошол маселени дейин чечиш керек болчу. Жана манас атабыз чын эле буйрук бергендей кыргылчал, эгерде сен мындан ары тиги көкчөнү казак дей турган болсоң, тиги муз бурчакты кызыл баш дей турган болсоң, анда башыңды кыям дегендей катуу талап коюлуш керек да, мыйзам чыгыш керек. Мыйзамдуулукту камсыздашыбыз керек да. Туура. Ушуга байланыштуу мына 2010-жылдын окуясы боюнча менимче 5 комиссия болду. Жогорку кеңештен 2 комиссия. Бирок ошолордун бири дагы чындыкты элге жарыялап ачык айткан жок да. Эгер чындыкты ачык айтып коркпой укпай эле, ошол жерди кайтарып, ошол жерге мамлекеттик тартип камсыз кылып туруп, бирок кандай кемчиликтер кеткендигин жана ошол кездеги жетекчилердин кимиси канчалык акчага сатылгандыгын, канчалык эмне кылгандыгын ушулардын баарын айткан болчу болсок, анда башкача болмок. Эртеңки күнү. Мисалы мен кепил бере албаймын. Эртеңки бул маселе кайра 2010-жылдын апрели кайталанат деп. Кайталанбайт деп. Себеби маселе ошого баратат. Биз өтө келишүүчүлүк саясат жүргүзөбүз. Келишүүчүлүк мамиле кылып атабыз. А бүгүн ачык айтышыбыз керек. Ансына бул жерден дагы бир айта кете турган нерсе, мына биздин кыргыз жериндеги кен байлыктар. Буларды иштетип аткан тыштан келген инвесторбуз деп келип иштетип алып кетип атпайбы? Алсак, Кумтөрдү эле алсак, канадалык Комека компаниясы. Анан булардын максаты ушул биздин жерибиздеги кенди канчалык тез болсо ошончолук алып чыгарып кетүү да, негизгиси. Туура. Анан бүгүнкү күндө баягы көлдө сарылуулуктар, андан мурда дагы ушундай таластыктар, тиги жер үйдү иштетпейбиз дегендей элдин наразычылыктары чыгып атканда, бул биринчиден экологиянын бузулушу болуп атат, биздин табигатыбыздын бузулушу болуп атат. Ал эми бул чет элдик компаниялар болсо, булар 10 жыл, 15 жыл иштейт экен дагы кетип калат, бузулган экология менен биздин элибиз калып атат да. Анан ушул жагынан алганда, ошол чет элдик компаниялардын дагы биздин элибиздеги, биздин мамлекетибиздеги туруксуздук абалдын түзүлүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп аткандай туюм калтырат да. Туптуура айтып атасыз. Туптуура. Бул өзү азыр ааламдашуу деген, жана ааламдаштыруу. Орус тилинде башка жактан глобализация бир эле сөзүн айтып атат. Мен түшүнүгүмдө ааламдашуу бул өзү болуп аткан нерсе, табигый нерсе. Бул өзү илимдин, техниканын, технологиянын өнүгүшү. Каалайбыз, каалабайбыз, мынакей бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасы жанагы чөнтөк телефонду пайдалануу боюнча ар бир 100 адамга эсептегенде биз биринчи орундабыз.
Себеби те алайдын башында отуруп алып, чаткалдын ичинде отуруп алып, тогустороонун ичинде отуруп алып, өзүнүн балдары менен кай жерде жүрсө сүйлөшө берет. Демек телефон жагынан. Бул жагынан биздин эч кандай каршылыгыбыз жок. Бирок ааламдаштыруу, өткөндө мен айттым эле, бул ааламдаштыруу деген бул өзү европалаштыруу, америкалаштыруу деп. Эмнеси бар? Үч биздин эмеси бар. Максаты бар. Биринчи, өзүң айтып аткан ген байлыктарын алып кетүү. Мына чаткалдын ичинде 15 жерден, мүмкүн ашыгыраак айтып атам, алтын агат сууларда. Жанагы тиги койдун кыркылган терисине салып коюп туруп, коюп койсо бир сутканын ичинде алтын чогулат, ошону кытайлыктар сатып кетип атат. 6-7 жерде кытайлыктар сатып кетип атат. Мынакей, бизден ал кендерди алыш керек. Экинчиси, бизде жеңил даярдалган жумушчу күчү бар. Кыргыздар бүгүн Кудайга шүгүрчүлүк, кыргыздын менталитети, билим алуусу боюнча, кесипкөйлүгү боюнча кечирип коесуздар, жакынкы алыскы кошуналарга караганда жогору бааланат. Мынакей тиги кай жерге барбасын, кыргыздар биринчи кызматкорун ошо. Ошон үчүн жеңил жумушчу күчү. Мына алардын алып кетип атканы. Мындан 3 жыл мурун болсо керек, Вашингтон шаарында 220 кыргыз Американын жарандыгын алыптыр. Бул эски маалымат. Мына ошонун баардыгы тең илимдин кандидаттары, техника илимдеринин, биология илимдеринин, медицина илимдеринин, айыл чарба илимдеринин кандидаттары өтүшкөн. Жана жогорку билимдер болгон. Бул экинчиси. Үчүнчүсү базар бошта. Базар бош. Базарга алардын товары келип атат да. Бүгүнкү күнү мынакей Кытайдын жеңил өнөр жайы, бүт Кытайдын товарларынын баары келип атат. Себеби базар бош болуп атпайбы? Биздин өндүрүшүбүз, өзүбүздүн өндүрүшүбүз жок. Өнөр жайын бүт талкалап бүттүк. Мынакей тиги башкаруучулар биринчи, экинчи муну талкалап бүткөн. Үчүнчү башкаруучулардын алы келбей жатат. Мына ошол 3 нерседен пайда көрүп жатат. Ошон үчүн ааламдаштырууга биз мындай сак мамиле кылышыбыз керек. Агай, ушул жерде дагы сөзүңүзгө кошумча катары муногу биздин баягы кен байлыктарыбызды алып кетип атат, бирок биздин балдарыбыз четке барганда ошо тез эле жумушка орношуп атат. Себеби баягы акылдары тунук, ошол кандай иш болбосун, ошол иштин көзүн таап иштеп кете алат деген пикирди айтып атасыз да. Анан ушул жерде бир мындай элибизде айтылып жүргөн бир уламыш бар да. Ал уламышта бир падыша дайым чачын бир чач тараш калтырчу экен. Анан чач тараш чачын алып атканда эле баягы падышага айтат экен да: урматтуу падышам, сиз ушундай адилеттүү адамсыз. Ошо 3 кызыңыздын бирин мага бербейсизби? Мен сиз менен туугандашып күйөө балаңыз болоюн дейт экен да. Анан баягы падыша байкаса, чачын алгандан башка убакта кыздарына же сөз айтпайт, же карабайт. Анан вазирин чакырып айтат экен: ай вазир, муногу ушинтип эле эметип атат. Бул эмне, мен шылдыңдап атканыбы? Кыздарыма сөз айтпаса. Ушу 5-6 жолу айтты дейт экен да. Анан вазири баягы чач алган жерин, чач тарашты бир жакка жиберип, кастырса, бир карап алтын чыгыптыр. Анан баягы алтынды алып коюп, кайра ордун тегиздеп коет да. Анан убактысы келгенде падышага айтат экен: таксыр падышам, эми көрүңүзчү, айтар бекен деп. Анан баягы байкаса, баягы кызы жөнүндө деле, күйөө бала болом дегенде эле дымагынын баары өчүп калыптыр да, жок. Анан муну айтып атканым, мына бүгүнкү күндө биздин жерибиздеги алтындардын баарын казып кетсе, ошол чач тараштай болуп биз дагы жумушка орношо албай, эчтекеге көзүн таба албай калабызбы? Биздин элибиздин жанагы манасчыларды чыгарып аткан, акындарды чыгарып аткан ушул биздин суубуз менен биздин жерибиздеги кен байлыктардын зээринен биз жанагындай деңгээлде болуп атабызбы деген дагы ой келет да. Таланталы мынакей манасчы катары манас изилдеп келесиз, өзүңүз бир топ китептерди жаздыңыз. Ушул мамлекет түзүүдөгү биз манасты окуганда дайым айтабыз да, аскердик курамды курууда Алмамбеттин ролу бул чоң, чынында эле. Ошо жанагы аскердин курамын онбашыдан баштап тиги түмөнгө чейин, түмөн башына чейин баардыгын баягы дайындап, ошо структураларынын баарын жасаган да. Ал эми мамлекеттин структурасын жасоодо
Ушу биздин Манас атабыздын айланасындагы адамдардан кимдердин баягы ролу байкалат, ушуга бир токтолсоңуз. Эми эң оболу ушул сөздү баштаардан мурда сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурда Манаста ушул ынтымак жана биримдик тууралуу абдан бир кызыктуу жана ушул чучукка жеткире тургандай сөздөр айтылат да. Биринчиден жана кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым дегендин төркүнү кулаалы эч убакта тапка келбеген куш да. Кулаалы куштун чоңу тырмагынын жогу дейт кыргызда. Эмнени кармаса таштап коет дейт. Алаканында кытыгысы болот дейт. Анан ошо кулаалы кушка куш кулаалы тапка келбеген канаттууну кушту Манас тапка келтирип атат да. Демек Манастын мыктылыгы ушунда болуп атат. Тапка келбеген кушту тапка келтирип, мына кулаалы кушка айланып атат дейт. Анан ырыс алды ынтымагың жок болсо алдыңдан таят алтын так дейт. Муну Бакай атабыз ушу Манаска бир нече ирет айтат да. Элиңде, журтуңда ынтымак болбосо, анда сенин алдыңдагы отурган так ал эртең эле тайып кетет дейт. Биримдик деген улуу күч, биримдигиң бар болсо бет алып келбейт, бүлдүргүч дейт. Мына эл ичинде ошол биримдик болбосо улутуна карабай, Алмамбет деле улутуна карабай келип атат. Ооба. Ал теги, түбү керек болсо 7-8 жылдан кийин Манаска айтып атат. Чоң казатта тал чокуда айтып атат да. Алмамбеттин дагы, Манастын дагы ошол эки ортодогу. Анан Бакай менен Каныкейдин бул жерде чоң саясатчы даанышмандыгы көрүнүп турат да. Алмамбетке Кытайдын чоо жайын билгизбе деп Бакай менен Каныкей жалынып атат. Алмамбеттен ант алып атат. Ушу мезгили жетет, учуру келет. Эгерде сен азыр айтып койсоң алакандай кыргыздын Манасы убалына калат. Ала көйдөгү ала барман жай бар эле. Кытайга барып, Бейжиңге барып кыргызды кырып салбасын, убалына калбасын деп Алмамбеттен ант алып коюп атат. Алмамбетте жигиттик кылып ошол антын кармап, тутунуп, анан 7 жыл бою сактап, анан кийин тал чокудан ушу кыжалат болгондуктан Манас атабыз мындай өкүм сүйлөгөндүктөн айтууга аргасыз болуп атат да. Алмамбеттин даанышмандыгы, анын интеллектуалдуулугу дегеле Манас тууралуу, Манас жөнүндө айтылган баянда, дастанда баардык каармандарды алып көрсөк, ошол жерде Алмамбет заманбап каарман болуп атат. Интеллектуалдуу өнүккөн, алдыңкы билимдүү, илимдүү, ошо Кытайдан, Бейжиңден, Ажайыптан бир нече жыл бою, бери дегени 9 жыл, ары деген 10 жыл бою билим алып атат. Ошол жерде, ошол учурда бир академияны бүткөндөй эле болуп атат да. Ал эми жана сиздин сурооңуз, биздин окумуштуулар Манас доорун аскер демократиялуу доор деп атат. Муну менен макул болуш керек. Аскер демократиялуу доор, себеби согуш же жортуул мезгилинде ар бир жаран, ар бир кыргызмын деп эсептегендин баардыгы жоокер болгон. Ал эми тынчтык мезгилинде ошонун баардыгы бейпил турмуштун камын көрүшкөн. Ошол эле романдын ырчуулу, бейпил турмушта деген жарчы болуп берип атат. Ал эми майданга чыкканда, жортуулга чыкканда чоро болуп берип атат. Мына бул жерде жана жигитке 70 өнөр аздык дегендин дагы деген макалдын чечмелениши турат да. Бир жигит, бир адам бир нече өнөргө, бир нече касиетке эгедер экендигин. Анан эми ошол кыргыздын Манас доорундагы саясий институттардын курулушу боюнча, анын түзүлүшү боюнча Манаска бирден бир себепкер болуп, аган түрткү болуп, ошогон акыл көз болуп берген бул астыга салса ак жолто, артта жүрсө сан колдой деп бабабыз Бакай болуп берген. Бакайдын даанышмандыгы дагы ушунда болуп атат. Ал Бакайды мисалы биз ат үстүндө ээр сайышта жоокер экендиги тууралуу биз мактанып айта албайбыз. Бирок анын
даанышмандыгы, көрөгөчтүгү, алдын ала көрө биле тургандыгы бул жагынан алганда, анан элдин камын көрө билгендиги, мамлекеттин камын көрө билгендиги, мына Бакайдын даанышмандыгы дагы, мыктылыгы дагы, алдыңкы каарман экендиги дагы ушунда турат да. Бакай атабыз болбогондо Манас канчалык деңгээлде Манас болот эле. Маселе ушунда. Эгерде Алмамбет болбогондо Манас атабыздын жанында Манас канчалык Манас болот эле. Мына ушунда. Эгерде аскер жаатында бир тартипке, бир нукка салып берген Алмамбет Баатыр болуп берген болсо, саясий институттар мамлекеттин ичиндеги, мамлекеттин өзүнүн түзүлүшүн, курамын түзүп ошогон акыл кеңешин кошуп берген, колуна кол, бутуна бут болуп берген мына Бакай бабабыз болуп берет. Көп чатактын башы көкөтөйдүн ашы деп айтылат да. Анан ошол көкөтөйдүн ашынан кийин биздин жана тышкы хандар чогулуп алып, анан Манас атабызды тактан түшүрөбүз деген бир аракет болгон да. Анан бул жөнүндө өткөндө дагы сүйлөшпөдүкпү? Анан бүгүнкү күндө деле бизде жана оппозициябыз деген азаматтарыбыз чогулуп алып, анан бийликти кетириш керек, бийлик тигин аткарбай атат, муну аткарбай атат деген кайталанып аткандай да ошол нерсе. Бул деген жанагы эле үрбүнүн таарынычы болуп атат. Үрбүнүн таарынычы, азыр үрбүлөр көбөйүп кетти бизде. Анан ушундай нерсе биздин коомго дагы кандайдыр бир баягы таандык нерсе болуп атат да. Анан ушундай убакта биздин Айкөл Манас атабыздын учурунда ошо кыргыздын баягы жерин коргоп, мамлекетин түзүп, аны өнүктүрүп, элдин турмушун оңоп, мамлекет бир эле мамлекет түзүп эмес, айланасындагы башка мамлекеттер менен дагы мамиле түзүп, ынтымакта жашоо идеялары бар да Манаста. Ал эми бүгүнкү күндө биз кийинки муундар үчүн эмне калтырабыз? Эртеңки келечектеги муундар, биздин аталарыбыз ушинтип эле бийлик талашып, тытышып эле революциянын артынан революция жасашып эле жүрүп өтүп кеткен экен. Ошонун айынан мамлекетибизден ажырап калыптырбыз деген дагы нерсе болушу мүмкүн деген ойлор келет да. Биз ушул мамлекеттүүлүгүбүздү жоготпош үчүн, агай айтып атпайбы, эгемендүүлүк деген бул казактын сөзү, азаттык, эркиндик деп. Манаста да азаттык. Ушул азаттыкка жетип, азаттыкта 24 жыл жашап атабыз. Эми мындан ары ушу кыргыз мамлекетин өнүктүрүп, аны бекемдөө жөнүндө мына быйыл президентибиз дагы жакшы өзүнүн жарлыгын чыгарып атат да. Анан жана өзүң окуп берген нерседе дагы баягы жаңы жаш кадрларды алып келүү жөнүндө сөз болуп атат да. Мына кечээ эле Украинада жана Тимошенко чыгып, мен дагы бийликке барам дегенде ошол жердеги айтып аткандарды телевизордон көрсөттү го. Жок, эс алууга эле кете бериңиз деп. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз дагы ошол Акаевдин убагынан бери, азаттык алгандан бери саясатта жүргөн саясатчыларыбыз бар да, туурабы? Мамлекетибизди улам бир кризиске кириптер кылып жаткан. Ошолорду дагы биз баягы эс алууга жиберип, жаңы жаш кадрлар менен жана агай айткандай көптөгөн илимдин кандидаттары, докторлору ошо чет өлкөдө бизнестерин жасап, чет өлкөдө бир топ ийгиликтерге жетишкен азаматтар бар да. Ошолорду алып келсек, балким биздин мамлекетибиз дагы бир кризистен чыгып кетер белек деген ой жаралат да. Агай өзүн албасын, бирок ушу биздин саясатта жүргөн улуу муундун өкүлдөрү элди, өлкөнү эле талкалабастан биздин азыркы жаш муундарды да талкалап атат. Булардын психикасын, булардын жүрүм турумун, булардын ошол ички менталитетин дагы талкалап, мүнөзүн талкалап, өздөрү эмне кылган болсо, эмнени кылып келген болсо, ошону үйрөтүп, ошого көндүрүп атат да. Биз ан үчүн ошон Назарбаевдин дагы мыктылыгы ушунда болгон да, өзүнүн жаш кадрларын атайын бир ушул боюнча буйрук жарыялап туруп, анан жаш кадрларын тияктан чет өлкөдөн окутуп туруп, анан кайра өзүнө алып келип. Мына бизде ошондой саясатта жүргөн жок да. Азыр биз тиги алыбыз келсе барып окуп келип атабыз.
анан ушул жерде эмгектенейин десе дагы ушул жерде орун жок, кызмат жок, шарты жок болуп атат да биздин жаштарга. Бул жерде эми мындай биологиялык жана психологиялык нерсени да эске алыш керек. Улуу муундун өкүлдөрү баягы өзүнө албасын, мен баарына таандык айткан жерим жок, бирок айрымдары албетте жашы өткөн кишинин деген ой жүгүртүүсү дагы жаңы нерсени кабыл алууга мүмкүнчүлүгү азая баштайт да. Бул Жакып менен Манастын ортосунда дагы мамиледе ушундай көрсөтүлөт. Жакып Манас ойлогондо ой жүгүртө албайт. Ал эми Манас болсо Жакып ой жүгүрткөндү танып, жаңы өзүнүн ой жүгүртүүсү менен иш кылгысы келип атат да. Анан ошогон Жакып мүмкүнчүлүк бербей, казынасын жаап салып атат да. Ошондон улам экөөнүн ортосундагы келишпестик чыгып атат. Мына ошондой келишпестиктер бара бара. Эгерде биз муну азыр эске албасак, ушул маселени эске албасак, бизде азыр муундар ортосунда дагы келишпестиктер, маселелер чыгышы мүмкүн. Улуу муун менен кичүү муундун ортосунда, же орто муундун ортосунда келишпестиктер чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн бул боюнча дагы мына мен ыраазы болгонум, ошол президенттин жарлыгында ошол тууралуу атайын бир пункт берилген экен. Жаш муунга, кийинки муундарга сөзсүз түрдө мындай маани бөлүш керек. Себеби алар бүгүнкүчө ой жүгүртөт. Алар эртеңкини түшүнбөсө да көрө билип атат. Өзү негизи бүгүнкү биздин баягы сөзүбүздүн жыйынтыгын чыгаралы, себеби убакыт дагы соңуна келип калды. Президенттин жарлыгынан улам биз Манастагы мамлекеттүүлүк туурасында сүйлөштүк да. Анан эң негизгиси бул биринчиден мамлекеттүүлүктү бекемдеш үчүн Кыргыздын жерин сатуу боюнча баягы конституциядагы баш мыйзамдагы беренени алып салуу керек экен. Кыргыздын жери сатылбашы керек. Биринчиден, экинчиден кыргыз улуту курамындагы Кыргызстанда жашап аткан башка улуттардын баардыгына тең бирдей кам көрүп, алардын башында болушу керек деген мааниге келдик. Анан үчүнчүдөн бул жерди сатпоону дагы элдердин ортосундагы мамилелерди бекемдөө үчүн биз мыйзамдарыбызды баягы камсыздашыбыз керек, мыйзамдарыбыздын иштешин камсыздашыбыз керек экен. Мына ушул 3 тыянакка келдик да. Анан мен ойлойм, ушул быйылкы чыккан президенттин ушул жарлыгына ылайык жерлерде, жогорку окуу жайларда дагы түшүндүрүү иштери жүрүп атса керек. Бирок биздин бүгүнкү сүйлөшкөн сөзүбүз дагы уланып, ошол Манас эпосундагы баалуулуктардын ошол кыргыз мамлекетин түзүүгө дагы өзүнчө берүү арнап сиздер менен кеңешебиз деп, ойлорубузду ортого салабыз деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коноктор менен сиздерди дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Мударис, кыргыз эл мугалими, философия илимдеринин доктору, социологиянын доктору Хусейн Исаевич агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, белгилүү манасчы, жогорку окуу жайларында манас таануу сабагын окутуп жүргөн биздин замандашыбыз Таланталы Бакчиев мырза болушту. Сиздердин бүгүн дагы убактыңыздарды бөлүп атайын биздин студиябызга келип өз ойлоруңуздарды ортого салганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.